Саламатсыңарбы урматтуу менин окуучуларым. Кайрадан кыргыз тили сабагы 5-класс. Анда эмесе баарыңарды көңүл коюп, ушул видео сабакты көрүүгө чакырам. Урматтуу окуучулар, мына 4-эрегиз дагы акырына жетип, окуу жылын аяктап калдык. Бүгүн биз силер менен 4-эрегдеги алган билимдерибизди жыйынтыктап жана текшерүү үчүн чейректик жат жазуу ишин жазабыз. Анда эмесе ручка дептериңерди даярдап, көңүлүңөрдү бул жака бургула. Сабактын максаты: окуучулардын орфографиялык, каллиграфиялык билиштиктери текшерилет. Катасыз, туура жана сулуу жазууга умтулушат. Кыргыз тилин сүйүүгө тарбияланышат. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү жаза турган жат жазуудагы силердин милдетиңер берилген тексттеги, сүйлөмдөрдөгү ката жазылган сөздөрдү оңдоп, тыныш белгилерин туура коюп жазасыңар. Бүгүнкү жаза турган жат жазуубуздун темасы ата-эне кадырын баалай бил. Эгер балдар силер ручка дептериңерди даярдаган болсоңор, бүгүнкү күндүн числосун жазып, жаза турган жат жазуубуздун темасын жазгыла. Ата-эне жөнүндө кандай гана сонун сөздөр айтылбайт. Ата-эне жөнүндө кандай гана ырлар жазылбайт. Мисалы, ата сыйлаган абийир табат, эне сыйлаган элге жагат. Биз ата-энебизди кантип сыйлай алабыз? Кантип кадырын баалай билебиз? Анда эмесе балдар, мен азыр силерге экранга текстти көрсөтөм жана окуймун. Тексттеги сүйлөмдөрдү карап, анда туура эмес жазылган сөздөрдү таап, ошол сөздөрдү силер дептериңерге туура жазышыңар керек. Анда эмесе кеттик. Ата-эне кадырын баалай бил. Сенин азыр эркелеп өсө турган бактылуу балалык учуруң. Бирок эстүү эрке бол. Турмуштагы кыйынчылыктарды сен дагы кичинекей жүрөгүң менен сезе билишиң керек. Анткени сен ушул коомдун мүчөсүсүң. Коомдо жашап туруп, коомдон сырткары болууга эч мүмкүн эмес. Барчылык менен жокчулукту, жеткиликтүү турмуш менен тартыштыкты бири-биринен ажырата билүү керек. Ак менен караны, душманды да айрый билүү зээндүүлүккө үйрөтөт. Ата-эне ачуу менен таттууну, бири-биринен айырмалаган сыңары, дос менен душманды да айрый билүү зээндүүлүккө үйрөтөт. Ата-энесин обу жок кыйнаган балдар, кыздар да болот. Оюндагысын бербеген андай балдар ата-эненин кадырын биле бербейт. Ата-эне балдары үчүн жандарын карч уруп, аракет кылып, эч нерсесин аябайт. Мына ушуну бала да баалай билүүсү, түшүнүүсү керек. Сезимтал болуп, туура ой жүгүртө билүүгө көн. Мен текст окуп жатканда, тексттеги туура эмес жазылган сөздөрдү байкадыңарбы? Эгер силер ошол туура эмес жазылган сөздөрдү байкаган болсоңор, ал сөздөрдү дептериңерге туура жазышыңар керек. Тексттин башынан аягына чейин көңүл коюп, жакшылап окуп, туура эмес жазылган сөздөрдү туура жазып толуктап, силер WhatsApp аркылуу мага жөнөтүшүңөр керек. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.